Жалал Абад шаарында ымыркайлардын ден соолугуна кам көрүү максатында биз эмчек эмизүүнү колдойбуз аталышында акция өттү. Каладагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда орун алган иш-чарага балалуу жана кош бойлуу энелер, улуттук Кызыл Ай коомунун жана медицина кызматкерлери катышты. Анда катышуучуларга акысыз кеңештер берилип, нарастенин алгачкы 6 айында эне сүтү балага табылгыс азык экени айтылды. Бөтөлкө менен тамактанган балдардын арасында ар кандай жугуштуу оорулардын күч алуу коркунучу жогору экени белгиленип, эне сүтү баланын ден соолугу чың, бир калыпта чоң оюсунда өбөлгө түзөөрүн эскертишти. Эскерте кетсек, 2008-жылы өлкөдө жаңы төрөлгөн балдарды эмчек эмизүүнүн жана балдарды жасалма жол менен тамактандыруу жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Анын максаты жасалма сүт азыктары жарнамасынан балдарга эмчек эмизүүнү коргоо, баланын туура тамактануусу жана эмчек жашындагы балдарды жасалма жол менен азыктандыруунун кесепеттери жөнүндө туура маалыматтарды берүү болуп саналат. Бул эненин сүтү эң бир баа жеткис байлык да. Сүттүн составында бардык микроэлементтер бар, бардык витаминдер бар, ошол эле жанагы темир бар, жана гемоглобинди көбөйтө турган, ошол эле кальций, фтор, жана баланын чачына, сөөктөрүнө жакшы пайдасы тие турган. Эненин сүтүндө бала үчүн бардык керек нерсе бар. Бул эмген учурда бала здоровый болот, акыл эси жакшы, бүтүндөй физический, психический развитиелери баары жакшы болот да. Деп ошол эле учурда 6 айдан баштап кошумча тамак бериш керек. Кошумча тамак жана биздин столдон же дасторкондо 3 маал ысык тамак, ортодо деген шамшым бериш керек. 3кө чейин 1 шамшым, 3төн кийин 1 шамшым. А эненин бир күндө 12 күн, бир суткада 12 жолкуга чейин эмизиш керек да.